20 бөлүм. Сирия падышасы Бенадат өзүнүн баардык аскерин жыйнап, 32 падышасын ээрчитип, аттары, майдан арабалары менен барып, Самарияны курчоого алып, кол салды. Анан ал шаарга Исраил падышасы Ахапка элчилерин жөнөтүп, ага Бенадат мындай дейт: сенин күмүшүң менен алтының меники, сенин аялдарың менен мыкты уулдарың меники деп айттырды. Исраил падышасы: сенин айтканыңдай болсун, мырзам падыша, мен жана менде эмне болсо, ошонун баардыгы сеники деп жооп берди. Элчилер кайра келип айтышты: Бенадат мындай дейт: мен сага мындай деп айттырып жибердим, күмүшүңдү да, алтыныңды да, аялдарыңды да, уулдарыңды да мага бер. Ошондуктан мен эртең ушул убакта сага өзүмдүн кулдарымды жиберем. Алар сенин үйүңдү жана сенин алдыңдагы кызматчыларыңдын үйлөрүн карап чыгып, көзүңө кымбат болуп көрүнгөн нерселериңдин баардыгын өз колдору менен алып көтөрүп кетишет. Исраил падышасы өлкөнүн аксакалдарынын баарын чакыртып мындай деди: байкадыңарбы, ал бизге жамандык кылганы жатат. Ал менин аялдарымды, уулдарымды, күмүштөрүмдү, алтындарымды алганы киши жибергенде мен ага каршы болгон жокмун. Ошондо баардык аксакалдар менен бүт ага укпагында макул болбогун дешти. Ал Бенадаттын элчилерине: мырзам падышага айткыла, кулуңа биринчи жолу эмне деп жиберсең, ошонун баардыгын кылууга даярмын, бирок мунуңду аткара албайм деди. Элчилер өздөрүнүн падышасына анын жообун айтып барышты. Бенадат ага артымда келе жаткан адамдардын баарына: Самариянын топурагы бир уучтан жетсе, анда мени кудайлар жазаласын, катуу жазаласын деп айттырганы киши жиберди. Исраил падышасы: айткыла, кур курчанып жаткан киши кур чечип жаткан кишидей мактанбасын деп жооп берди. Падышалар менен чатырларда ичип отурган Бенадат бул сөздү угуп, кулдарына шаарды курчоого алгыла деди. Алар шаарды курчоого алышты. Ошондо бир пайгамбар Исраил падышасы Ахаптын жанына келип, Теңир мындай дейт: бул сансыз көп аскерди көрүп жатасыңбы? Сен менин Теңир экенимди билишиң үчүн булардын баарын мен бүгүн сенин колуңа салып берем деди. Ахап ким аркылуу деп сурады. Ал ага Теңир мындай дейт: дуван башчыларынын кызматчылары аркылуу деп жооп берди. Ахап салгылашты ким баштайт деп сурады. Ал сен деди. Ахап дуван башчыларынын кызматчыларын эсептегенде алардын саны 232 болду. Алардан кийин бүткүл элди санаганда баардык Исраил уулдарынын саны 7000 болду. Алар чак түштө аттанып чыгышты. Бенадат өзүнө жардамдашкан 32 падыша менен чатырларда мас болгуча ичти. Адегенде дуван башчыларынын кызматчылары чыгышты. Бенадат жиберген кишилер келип, ага Самариядан кишилер чыгышканын билдиришти. Ал тынчтык менен чыгышса да, согушканы чыгышса да, тирүүлөй колго түшүргүлө деди. Шаардан дуван башчыларынын кулдары чыгышты. Алардын аркасынан аскерлер чыгышты. Ар бири өз душманын талкалап жатты. Сириялыктар качып жөнөштү. Исраилдыктар алардын артынан кууп жөнөштү. Сирия падышасы Бенадат болсо атчан жоокерлер менен качып кетти. Исраил падышасы чыгып, майдан арабалар менен аттарды тартып алып, сириялыктарды катуу талкалады. Жанагы пайгамбар Исраил падышасынын жанына келип: бар, күч топто, эмне кылышың керек экенин билип байкаштыр. Анткени бир жыл өткөндөн кийин Сирия падышасы сага кайра кол салат деди. Сирия падышасына аскер башчылары мындай дешти: алардын кудайы тоо кудай экен. Ошондуктан алар бизди жеңишти. Эгер биз алар менен түздүктө салгылашсак, анда биз сөзсүз жеңебиз. Ошондуктан мындай кыл: падышалардын ар бирин турган ордунан алып, алардын ордуна дуван башчыларын кой. Канча аскер кырылса, ошончо аскер жыйна. Канча ат кырылса, ошончо ат жыйна. Канча майдан араба талкаланса, ошончо майдан араба жыйна. Алар менен түздүктө салгылашабыз. Ошондо аларды сөзсүз жеңебиз. Алардын сөзүн угуп, ал ушундай кылды. Бир жыл өткөндөн кийин Бенадат сириялыктарды чогултту да Исраил менен салгылашуу үчүн Апейикке жөнөдү. Исраил уулдары да жыйналып, азык түлүк алып, аларга каршы аттанышты. Исраил уулдары алардын каршысына анча чоң эмес текенин эки үйүрүндөй болуп жайгашты. Сириялыктар болсо жер бетин каптап калды. Кудайдын кишиси Исраил падышасынын жанына келип, Теңир мындай дейт: сириялыктар
Теңир өрөөндүн кудай эмес, тоо кудайы деп айтышкан үчүн мен бул сансыз аскерди сенин колуңа салып берем. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер деди. Ошентип алар бири-биринин каршысында 7 күн турушту. 7-нчи күнү салгылаш башталды. Исраил уулдары сириялыктардын 100 000 жөө аскерин бир күндө талкалашты. Калгандары Апеик шаарына качып кетишти. Ал жерде калган 27 000 адамды дубал басып калды. Бенадат болсо шаарга качып келип, ички бөлмөлөрдүн биринен экинчисине чуркап жүрдү. Кулдарага Исраил тукумунун падышалары ырайымдуу деп укканбыз. Андыктан белибизге зумбал курчанып, башыбызга жип салып, Исраил падышасына барууга уруксаат кыл. Балким ал сени аяп, аман калтыраар дешти. Алар белдерине зумбал курчанып, баштарына жип салып, Исраил падышасына барып, сенин кулуң Бенадат жан соого дейт дешти. Ошондо тиги, ал эмне, али тирүүбү? Ал менин бир тууганым деди. Алар бул сөздү жакшы белги катары кабыл алып, анын оозунан чыккан сөздү илип алып, ооба, Бенадат сенин бир тууганың дешти. Ошондо ал барып аны алып келгиле деди. Бенадат ага келгенде, ал аны өзүнүн майдан арабасына отургузду. Бенадат ага, сенин атаңдан менин атам тартып алган шаарларды мен кайтарып берем. Менин атамдын Самарияда базар аянттары болгондой, сенин да Дамаскта базар аянттарың болот деди. Ахап ага, келишим түзгөндөн кийин мен сени кое берем деди. Экөө келишим түзгөндөн кийин Ахап аны кое берди. Теңирдин сөзү боюнча пайгамбар уулдарынын бири экинчисине мени саба деди. Бирок экинчиси макул болбой койду. Ошондо ал Теңирдин айтканын кылбаганың үчүн менин жанымдан кеткенден кийин сени арстан жара тартат деди. Ал анын жанынан кеткенден кийин алдынан арстан чыгып, аны жара тартып салды. Ал башка кишини таап, мени саба деди. Ал киши аны жарадар кылгыча сабады. Пайгамбар көзүн жабуу менен жаап алып, жолдо бара жаткан падышанын алдына келди. Падыша жанынан өтүп бара жатканда ал падышага мындай деп кыйкырды: кулуң салгылашууга барган. Ошондо бир киши четке чыгып, мага бир кишини алып келип, бул кишини кайтар. Эгер ал жоголуп кетсе, анда сенин жаның анын жаны үчүн кыйылат, же бир талант күмүш тартып бересиң деди. Кулуң ар кайсы иштер менен алек болуп жатканда ал жоголуп кетти. Исраил падышасы ага: сага ошондой өкүм чыгарылсын, өзүң чечип койдуң деди. Ал ошол замат жабууну көзүнөн алды. Падыша анын пайгамбарлардын бири экенин тааныды. Пайгамбар ага мындай деди: Теңир мындай дейт: мен өлүмгө өкүм кылган кишини колуңдан чыгарып жибергениң үчүн сенин жаның анын жаны үчүн кыйылат, сенин элиң анын элинин ордуна кырылат. Исраил падышасы көңүлү чөгүп, санаага батып, үйүнө Самарияга келди.